Халк жыш жайгашкан аймакты аралап өткөн Бишкек-Кара Балта жолунун курулушу бүтөйүн деп калды. Жай мезгилинде жарык берилип, катталган жол кырсыктары 57%га жакын. Ал эми жаракат алгандар 5,8% төмөндөгөн. Ошондой эле түнкүсүн жөө адамдарды сүзүп кеткен учурлар 75%га азайган. Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн адистердин айтымында маал менен жол чырактары өчүп калып, кайрадан маселе келип чыгууда. Маал менен түнкү жарыктандыруу өчөт. Белгисиз себептер менен өчөт. Кытай компаниянын өкүлдөрүнө жазма буйрутма кагазын жөнөтөбүз. Ошондон кийин гана иш алып барышат. Себеби жок деле өчүп калган болот. Түнкүсүн текшерип турабыз. Столбалар ордуна турса деле, эч кандай ДТП катталбаса деле свет өчүп калган болот. Биз ошо маалда Кытай компаниянын өкүлдөрүнө чалып байланышканда бизге мынтип түшүндүрүп берет. Напряжение көтөрө албай атат, трансформаторлор көтөрө албай атат деп жооп берет. Жергиликтүү жашоочулар жол оңолгону жакшы болгонун, бирок айдоочулар катуу ылдамдыкта каттап калганын билдирди. Жөө адамдар эрежени бузуп, жол кыскартам деп тосмону ашып өтүп, катуу ылдамдыкта келе жаткан унаанын алдында калууда. Могу светтери часто өчөт да. Свет өчкөндө караңгы болуп калат. Анан кийин жолдун немеси, эрежеси бузулат ошодон. Жана жолдон өткөндөр болот кишилер. Караңгыда көрбөйт водитель аны. Машинени болсо каттуу айдашат. Особенно жаш балдар жанагындай. Байдын балдары алып берип коет машинелерди, скоростной жанагындай. Анан алар берден жана стрит рейсер болот, түндө чыгып алып айдашат. Дорога хорошая. Жолда айып жок, жакшы салынды, бирок жарыктандырууда бир аз маселе бар, өчүп калып жатат. Жумуштан келе жаткан адамдар болот, кээ бири жолду кесип өтүүгө туура келет. Анан катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа дароо токтогон угулат, кооптуу учур жаралат. Ал эми жолду жарыктандыруу милдетин алган компания жумушту аягына чыгарып, жол чырактарды күйгүзгөнүнө 4 ай болуп калды. Жарык берген тарап электр түркүктөрдү унаа сүзүп жарыктандыруу үзгүлтүккө учурап жатканын, ушул күнгө карата авариялык 45 учур катталганын билдирди. Технический момент тоже бывает. Туруп реле өзүнүн өзү, мисалы жаан жагында, ошондой учурларда короткий замкание болуп калышы мүмкүн. Баягы сүзүлгөн опоралар бар да, сүзүлгөн түркүкчөлөр бар. Биз таап восстановить этип койгондон кийин кээ бир жерлеринде ачык изоляция болуп калышы мүмкүн да. Ошол жерлерден суу кирип, замкание болуп, тиякта автомат өзү иштейт да, ал өчүрүп салышы мүмкүн да. Ошондой учурлар дагы катталып атат. Бирок ал учурларда биз барып күйгүзүп, ордорду менен күйгүзүп кетип атабыз. Бишкек-Кара Балта жолун кытайлык компания салып жатат. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы жумушту аткарган ишканага калктуу конуштардагы тосмону бийиктетүүнү сунуштап, Сокулук жана Москва райондорунда ишке ашкан. Парапеттердин үстүнөн өзлөрүнүн ден соолугуна жана өмүрүнө тобокел салып секирип аткандарына бул өзү туура эмес. Ошон үчүн 1 метр 20 сантиметрге чейин бийиктетилген. Ошондо парапет менен биргенде ушундай 2 метрден ашып кетет. Бул денден 2 метрден бул адамдар секирип өтөт деп мен алыстым. Жолдун курулушу аяктап колдонууга берилгенден кийин видео көзөмөл орнотуу пландалууда. Жыл башынан бери түнкүсүн жарык бергиче 51 адамды унаа сүзүп, 10 каза болгон. Жөө адам өткөн тилкеден 24 адам кырсыкка кабылып, 8 өмүрү менен кош айтышкан. Өз кезегинде инспекторлор жарандарга жөө жүргүнчү өтүүчү тилке менен каттоого, ал эми айдоочуларга жол эрежени сактоого чакырат. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.